7 айдан кейін Бишкекте таштанды пайдалуу ресурска тагыраагы электр энергиясына айландырыла баштайт. Мындай процессти камтып таштандыларды иштете турган завод салынууда. Анын курулушу дээрлик 60%га аяктап калды. Бул завод таштандыларды кабыл алуу, аны кайра иштетүүдөн баштап фильтрге чейинки процесстерди камтыйт. Заводтун курулушу ыкчам жүрүп, белгиленген мөөнөттөн 20 күн алдыда баратат. Ал таштандыны кабыл алуу, аны утилдештирүү жайы, диспетчердик пункт жана фильтрлер жайгашкан блоктордон турат. Дал ушул фильтрлер абага зыяндуу заттардын чыгышына бөгөт коет. Это вот основание этого фильтра. Вот это сама. Мына бул фильтрдин негизи. Ал эми бул фильтрдин үстүнө коюла турган бөлүгү циклон деп аталат. Анын жанына дагы 5 кошумча циклон жайгашат. Алар аркылуу чыккан газ түтүккө түшөт. Атмосферага 100% таза бул гана чыгат деп айтсак болот. Чыккан газды күн сайын мониторинг кылган лабораториясы болот. Мында экотехнологиялык завод Борбор Азияда жок, Кыргызстанда биринчи салынууда. Курулушка керектүү материалдар менен үзгүлтүксүз камсыздалууда. Ушу тапта 400гө чукул жаран иштеп жатат. Август-сентябрь айларында курулуштун кызуу этабы болот. Ал учурда жабдууларды орнотуу жана ички жумуштары башталат. Административдик имаратта болсо кеңселер, жатакана, ашкана жайгашат. Аны августтун аягында ишке беребиз. Курулушту өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү, сапатка көңүл бурууну президент тапшырды. Садыр Жапаров заводтун курулушун өз көзү менен көрүп, аны салып жаткан компаниянын өкүлдөрү менен баарлашты. Ушул жакта химиялык процесске киргизип, анан стандарттар менен өтүп чыгарабыз. Бул курулуш экологияга болгон эң маанилүү курулуштардын бири болуп эсептелет. Биз бүгүнкү күндө таштандыдан айрылыш маселеси эмес, аны менен кошо ушул экологияны дагы биз сактоо маселеси өйдө турат деген тапшырманы койду. Ошондуктан болгон оборудованиялар жана курулуштар ушул биз айтып аткан экологиялык талаптарга туура келсин деген талап болуп атат. Анан жана мөөнөтүн кайсы мөөнөттөрү айтылган болсо ошол мөөнөттөр сакталсын деген маселени койду. Заводтун курулушуна кытайлык компания $95 миллион инвестиция салууда. Жумуштарды ушул жылдын декабрь айында аяктоо пландалууда. Натыйжада таштандыдан суткасына 460 мегаватт электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Күнүнө Бишкек шаарынан 1000 тоннага чукул таштанды чыгарылып, ушул санитардык полигонго келип төгүлөт. Алдыда заводтун курулушу аяктаса, суткасына 1000 тонна калдыкты кайра иштетип, электр энергиясын алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Бара-бара бул заводтун кубаттуулугу суткасына 3000 тонна акыр чикирди кайра иштетүүгө жеткирилмекчи. Натыйжада шаардын экологиялык абалы кыйла жакшырат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.